and then we're in Kyrgyzstan now. Oh, beautiful. Ulardan da so'rab ko'ramiz. Ammo vobshe boshqacha. Yana kelishni xohlayman. Xohlasa inshaalloh, Alloh o'ldirmasa, xohlasa kelamiz, nasib qilsa. Таң калганын жашыра албай жатылышка суктанган туристтер өткөн жылы бул сыяктуу саякатчылар Кыргызстандын кайталангыс тоо туризмине агылган. Анда жыл ичинде эле өлкө аймагына 20 миллиондон ашык чет элдик жаран келген. Туристтердин эң чоң агымы коңшу Өзбекстандан келип, алардын саны 3 миллиондон ашкан. Hurmatli do'stlar, bu go'zallikdan bahra olishingizni hammaga tilab qolaman. Bu tomonni qaranglar, mana. Otlar, juda ham go'zal manzara. Bu tomonini olinglar. Qaranglar, mana tog', mana eng tepada cho'qqilar ham ko'rinyapti. Муну менен өлкөнүн туристтик потенциалы артып, рекорддук чекке жеткен. Айрыкча коңшу өлкөнүн жарандарын Ош облусунун алайдагы Сарой жана Карагой жайлоолору кызыктырган. Саякатчылардын басымдуусу Ош шаарына да туш келген. Бул жерден туристтер Сулайман тоону кыйгап өтө алышпайт. Акыркы 1 жыл ичинде эле бул тарыхый комплекс 370 миңден ашуун конокту кабыл алып, Оштун туристтик потенциалын жаңы бийиктикке көтөрдү. Алардын 10 миңге жакыны чет элдик жарандар болгон. Аларга жакшы тейлөө көрсөтүп, аларды мындан кеткенден кийин жакшы фидбек таштап, бир жакшы фидбектен 1000 турист келет, бир жаман фидбектен 10 миң турист кайтат дейт. Ошого бир жакшы отзывдарды алып калыш максатында азыр күндө тур компаниялар жана мейманканалар гидтер өздөрүнүн сервистерин көтөрүп, жакшы деңгээлге чыгыштын максатында иш-чара кылып атат. Ош шаары Борбор Азиядагы эң эски шаарлардын бири гана эмес, транзиттик борбор катары ээлеген орду чоң. Ал негиздүү Памир тоолоруна аттангандар, Фергана өрөнү маданиятын билгиси келгендер үчүн Ош негизги аялдама болуп калган. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн арты менен туристтердин агымы кескин өскөндүгүн адистер да белгилешет. Бир мамлекеттен келгенде турист 3-4 мамлекетти бир турушта көрүп кетет. Ошого Ош областы өтө ыңгайлуу жайгашкан. Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан. Айтайын дегеним, Ош областына кирмейинче эч кайсы бир турист Тажикстандан Өзбекстанга Памир аркылуу өтүп кете албайт жана Китайга. Ошол байланган. Негизи биздин максат ошол келген туристтерди бир 2-3 күн болсо да биякта алып калып, алардын акчасын алып калып, аларга жакшы тейлөө көрсөтүп, Көбүн эсе туристтер бийик тоолорго чыгып, жүрүштөрдү жасап, жаратылыш коюнунда эс алууну тандашат. Бул багыттагы иш-аракеттер аймакта экотуризмдин өнүгүшүнө жол ачууда дешет. Бизге эми дүйнөнүн ар тарабынан эле келет, көбүнчө Европа мамлекеттеринен келет. Башка жактан келгендер эми бизде мисалы Европада билесиңер эми көбүнчө иштешет, анан кийин өзгөчө мындай түндүк Европадан келген туристтер үчүн күн өтө маанилүү да. Булар күндө жүрүштү жакшы көрүшөт. Эми Кыргызстанда бизде күн мындай кандай десем, тоолорго, ошондон көлдөргө, ачык асман астында жактарга барганды жакшы көрүшөт. Себеби алар ошо күндүн витамин алганды жакшы көрүшөт. Өлкөгө туристтердин агылуусу тармактын алдына жаңы милдеттерди койду. Эми саякатчыларды сапаттуу сервис, коопсуз жолдор жана заманбап шарттар менен камсыздоо негизги максат. Алмагүл Эркебай кызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.